İran менен сүйлөшүүгө Пакистанга делегация жөнөп кетти. Трамп Иранга ядролук бомба таштоо тууралуу үн катты. АКШдан дагы бир ишкер УКМКдан жапа чеккенин айтып чыкты. Айрым сенаторлор мыйзамсыз мигранттарды айдоочулук күбөлүктөн ажыратууну сунуштоодо. АКШдан 95 кыргызстандык депортацияланды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 апрель 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Менин атым Кубат Оторбаев. Биздин каналга катталып, лайк басыңыз. Ак үйдөн алынган маалыматтарга караганда, президент Дональд Трамп Ирандын бийлиги менен экинчи жолку сүйлөшүү өткөрүүгө Пакистанга Уитков жана күйөө баласы Кушнерди жиберди. Иран тараптан ал аймакка бараткан тышкы иштер министри Аббас Аракчи катышаары белгилүү болду. Бирок жолугушуунун форматы боюнча азырынча так маалымат жок. Тараптар бир столго отурабы же Пакистандын расмий адамдары аркылуу катташып сүйлөшөбү азырынча белгисиз. Буга чейин 2 апта мурда Исламабадда 30 жылга жакын убакыттан бери биринчи жолу АКШ менен Ирандын расмий адамдары алгачкы ирет жолуккан болчу. Бирок ал жолу сүйлөшүү жыйынтыксыз аяктаган. АКШ тарап Ирандын өзөктүк программасынан биротоло баш тартууну, Ормуз кысыгын толук ачууну талап кылган. Бирок Тегеран ага макул болгон эмес. Өз кезегинде Ирандын парламент төрагасы баштаган делегациясы вице-президент Венс баштаган АКШ тараптан Иранга салынган санкцияны толук токтотууну, тоңдурулган миллиарддаган каражаттарын кайтарууну, жакынкы чыгыштагы АКШ базаларын алып кетүүнү, Израилдин Ливандагы агрессиясын токтотууну талап кылган болчу. Кечээ Вашингтонда маалымат жыйында Трамп Иранга ядролук курал колдонулабы деген суроого жооп берди. Журналисттин узаткан соолуна ал Ирандын армиясы ансыз да катардагы куралдуу күч менен талкаланганын, ядролук бомба таштоого зарылчылык жок экендигин айтты. Ал ошондой эле Ормуз кысыгындагы кемелерди миналоого аракет жасаган Ирандын болобу, башкалардын болобу күчтөрүн аткылоого буйрук бергенин да кошумчалады. Трамп Израиль менен Ливандын элдешүүсү дагы 3 аптага узартылгандыгын кошумчалады. Буга чейин Трамп Иран менен согуш аякташы ыктымалдыгын айткан болчу. Андан мурда болсо расмий Тегеран эгер каршылык көрсөтсө, жер бетинен бүтүндөй бир цивилизация тыйпыл болушу ыктымал деп коркуткан. Ал арада АКШда бензиндин баасы кымбат бойдон калууда. Иранга Трамп согуш ачканга чейин 1 галлон бензин $2.50 сатылып жаткан болсо, азыркы тапта $4.50 айланасында болууда. Ормуз кысыгы жабылды деген маалыматтын фонунда Brent сортундагы мунайдын баррели $105 же акыркы аптада 16% кымбат сатылууда. Кечээки маалымат жыйынында америкалыктар ушундай кымбат бензинге көнө бергени оңбу деген суроого Трамп Америка эли анын ордуна биздин бир шаарыбызга таштай турган же жакынкы чыгыштын ташталканын чыгара турган Ирандын бомбасы эми жок болду деп жооп берди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты ишкер Сагындык Келдибаев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчилигинен жана мурдагы башкы прокурордон жапа чеккенин бизге берген интервьюсунда билдирди. Анын айтымында андан $300,000 сураганда бербей койгондон кийин ага карата куугунтук башталган. Аны ошол мезгилде мен мындай башкача көз караш менен карап, сен өзгөндөгү ГКМнын зданиясын салышың керек эле, бирок аны башка бирөө салып атат. Сен деген мыналарды кыласың деп бир чоң суммадагы бир эмелерди айтты да. Канча сумма эгер эми? Примерно $300,000 тегерегиндеги нерсени айтты да. Эмне себептен сизден ошондой акча сурап? Сиздин кандайдыр бир мындай кылмыш иши бар беле сизге же эмне себептен ошондой? Вот мен мына ушул азыркы сиз айткан сөздү мен ошол жерде айттым. Биринчиден мен ал сөздү укканда аябай мындай ичимен эме болуп кеттим. Анан сыртыман акырын жылмайдым дагы. Бунун негизини
Bunun кандай себебini бул жерде сүйлөшүүгө болбойт, башка жерде сүйлөшпөйлү дедим. Ошол эле учурда Сагындык Келдибаев анын уулуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин тарыхы, эмне себептен ал иш аягына чыкпай жатканы жана анын кол алында иштеген адамдары кантип ал ооруп калып чет мамлекетте жүргөндө анын мүлктөрүн өзүнө тартып алганы тууралуу айтып берди. Келдибаев менен Маектин толук вариантын жакынкы убакта менин жеке каналымдан көрө аласыздар. Кошмо Штаттардын парламентинде айрым сенаторлор мындан ары өлкөгө мыйзамсыз кирген мигранттарга коммерциялык айдоочулук күбөлүк гана эмес, катардагы айдоочулук күбөлүктөн да ажыратууну сунуштоодо. No License for Illegal Drivers of Truckers Act деп аталган мыйзам долбоорун Вайоминг штатынан сенатор Джон Барокко сунуштоодо. Ага ылайык эми бардык штаттар айдоочулук күбөлүктүү болобу, СДЛ болобу, берүүнүн алдында адамдын макамы легалдуу же жокпу текшерүүгө милдеттүү. Катуу мындай талапка ылайык штат документти адамдын макамын текшербей туруп берсе жолго деп федералдык бюджеттен бөлүнө турган 10% акчадан ажырашы ыктымал. Максат Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жүргөн адамдарды трак айдоодон биротоло четтетүү. Өткөн жылдын октябрынан бери Вайомингде легалдуу макамы жок 40 адам кармалган. Ал эми акыркы 3 күндө 177 трак токтотулуп, анын ичинен 32 айдоочунун макамы мыйзамсыз деп табылган. Акыркы 2 жылда АКШдан 95 кыргызстандык депортацияланды деп билдирди Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматында. Министрдин орун басары Алмаз Имангазиевдин айтымында акыркы учурда АКШда миграциялык саясат катуулап текшерүүлөр күчөгөн. Мындай иш-чаралар башка мамлекеттердин адамдары менен катар биздин жарандарга да таасирин тийгизүүдө. 25-26 жылдардагы текшерүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын 95 жараны депортацияланды деди ал. Ошондон улам Тышкы иштер министрлиги чет жердеги кыргыз жарандарын мыйзамдарды сактоого, керектүү документтерди өз убагында бүтүрүүгө чакырган. Трамп президенттикке шайлангандан кийин АКШга кыргызстандыктардын визасы 10 жылдан 1 айга чейин кыскартылып, талап мурдагыдан катуулаган болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жакында Вашингтондон виза маселесин жана эки өлкө ортосундагы кызматташууну мамлекеттик катчы Марко Рубио менен талкуулаган. Кошмо Штаттары дүйнөдө бай мамлекет деп айтылганы менен 25-жылкы сурамжылоого катышкан америкалыктардын 67% айлыктан айлыкка өп чап жашап жатканын айтышкан. Бул деген 349 миллион калктын 234 миллиону каржылык абалын жакшыртууну кыялданат деген кеп. Ошондой эле америкалыктардын 40% эгер күтүлбөгөн жерден $1000 эсеп келип калса, аны дароо төлөй албастыгын моюндашкан. Башкача айтканда, америкалыктардын 40%-нын жыйнап терип катып койгон акчасы $1000 аз. Ошол эле маалда жарандардын орточо жылдык кирешеси жалпы өлкө боюнча $62.700 же бул айына болжол менен $4000 барабар. Жыйынтыктап айтканда, эгер көп адамдардын батирге төлөмүн, кредитин, үйдү, машинаны жана ден соолукту камсыздандыруусун жана башка чыгымдарын эске алганда, ал ай сайын $3000–4000 жетет. Эксперттер ошондон улам АКШда калктын жарымына жакыны тапкан акчасын айдан айга өп чап жеткирип жашап жаткандыгын белгилешет. Ушул маалымат менен Америка жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыз. Эртеңки чейин сак саламатта болуңуздар.